Мынакей, урматтуу мекендештер, биз азыр Москва шаарында буюрса садикке келдик. Бул жерде кыргыз бир туугандарыбыз садик ачкан, 2 филиал бар. Буюрса өзүбүздүн кыргыз мекендештери эле өзүнүн балдарын дал ушул садикке алып келип тапшырса болот. Жумасына 5 күн, анан суббота, воскресенье күндөрү дагы исключение кылып ала беришет. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы июнда эң биринчи ачылган садик Сходинскийде. Бул экинчи филиал метро Мичинада. Тоже кыргыздар көп сурашкан. Ошол садик керек, биз нуждаемся депчи. Ошон үчүн ушул садик филиал ачылып калды. Ошол садик көбүнчө мигранттын балдарына, частный 25 миң айына, 8ден 8ге чейин 5 иштейбиз. Балдар чогулса суббота, воскресенье дагы бирок ал өзүнчө төлөмгө каралат. Негизинен биринчи күндөн 5-күнгө чейин. Биринчи күндөн 5-күнгө чейин да. Сиз кандай должностьтасыз бул жерде? Менби? Мен тоже как нянька. Карап, жардам берем воспитательдерге. Канча жаштан канчага чейин талаптарды айтсак? 1,5 жаштан 6 жашка чейин. Ала бересиз. Ооба. Бул садиктин ичинде кандай шарттар каралган ошо балдар үчүн? Балдар үчүн 4 маал халал тамак. Это завтрак, обед первый, второй. Анан полдник, өзүңөр көргөндө тургандан кийин сразу жешет полдникти, анан кийин ужин саат 6да башталат. Занятиялар бар. Сентябрдан баштап уже занятиялар кирет. Азыр каникулда көп болгон жок, мындай занятия бар. А так русский языкты алып барат биздин педагогубуз 26 жыл стажы менен. Анан бир жумада 2 жолу логопед келет. Занятия да өтөт бияктан, балдар ойношот. Бул старший группаныкы. Бул экинчи комнатабыз. Биякта в основном младший группалар болот. Младший дегенде эми канча жанагы 1,5 жаштан 3,5 жашка чейин. Андан өйдө тиги старший группа болот. Мынакей программа Жукова менен өтөбүз биякта. Подготовительный 3-4 жаш, 5-6 жаш. Колесникованын программасы. Бул мен түшүнбөй жатам, бирок бул эмеден Россияда законный түрүндө гос боюнча окутулган. Демек, ошондо биз деле талап кылган, Россиянын закону боюнча талап кылган программа менен биз да ушул программада иштейбиз да. Эми түшүндүм. Мына ошол талаптарга мыйзам жагынан каралган. Да, мыйзам жагынан каралган. Силер да баш ийип ошол эме менен. Ошол менен точно кандай болсо ошондой эле өтөт. Жакшы. Бул туалет ваннабыз. Мынакей. Тоже садик боюнча талап кылына турган, деңгээлде кылынган. Унитаздар дагы жаш балдардын бойлоруна ылайыкташтырылган экен, э? Раковина дагы көрсүзбү? Ар бирөөсү алып чыгылат да, раздвижнойдо. Кайта жыйнап коебуз. Ар бир баланын өзүнүн эмеси бар, мынакей. Жазылып турат. Ким каякта уктайт. Аттары менен. Аралаш эмес, ар ким өзүнүн. Кичинекейлердики монтип жазып коебуз, а чоңдор өздөрү билишет могу жаныбардын сүрөтүнөн элечи, ким кайсы кроватта жаткан. Бизде эме да ушул маселе көп эме болуп атат да, көйгөйдө ата-энелердин азыр телефонду көп кармашат да кичинекей балдар. Анан задержка речи, ЗРР, ЗПР балдар көп келишет да. То есть вообще эчтеке эме сүйлөй албай тили чыкпаган балдар келишет, 3 жаштан өткөндөр. Ошолорго да Алла таалама миң мәртебе шүгүр эме да, сүйлөп кетип атышат да. Түшүнүк пайда болуп, ошол все равно эме логопеддин дагы салымы көп да бердичи. Демек, үйдөгү телефондон, үйдөгү эмеден алаксып кылып. Ооба, алаксып, бияктан мисалы социум керек да ушундай балдаргачы. Анан балдар бири-бирине аралашат. Башында көнүшпөйт, эми ал аябай мындай кыйын көнүшөт. Анан 1-2 айдан кийин уже билинет да результатчы. Анан балдар уже тили чыгып, уже ата-энелери да айтышат да, сүйлөп калды. Үйдөн дагы минтип калды, тигинип калды деп айтышат да. 4 жашта, 5 жашта уже алфавитти билишет. 20га чейин санашат. Бул келечек жанагы мектепке барганга дагы бир барган, конечно, бизден кеткендер бар уже. Тепкич болуп Ооба, калат. бизден кеткендер, подготовительный өтүп, школго киргендер бар да. Балдарды кабыл алуу процесси кандай жүрөт? Ата-эне чечим чыгаргандан кийин ошо келишет, келип ошол өзүнүн бир ата-эненин паспорту, регистрациясы, миграционный картасы, бүт копия и баланын свидетельство о рождениясы керек. Сөзсүз түрдө Россиянын жарандыгы бар болуш керек эмес ата-энелеринде. Жок. Биздин эле паспорт менен эле. Ала бересиң. Ошонун документти алгандан кийин 1 айдан кийин биз договор түзөбүз. Ата-эненин ортосундачы. Договор берилет.
бир экземпляр аларда болот, бир экземпляр бизде болот. Күнүгө влажный уборка өтөт. Ар бир оюнчуктарды бүт бар могу столдордун, стульчиктердин баарын сүртүп даярдап коюшат. Анан жалпы Москва шаарындагы эмгектенип жана жашап келе жаткан мекендештерибизди убакыттан пайдаланып видеону көрүп атасыздар. Видеодо телефон номерлар, даректер баардыгы көрсөтүлгөн. Ушул садикке келиңиздер, же болбосо аркы филиал жакыныраак болсо ошол жака келип балдарыңыздарды ушундай эжекелерге ишенип тапшырып өзүңүздөрдүн жумуштарды кылсаңыздар болот. Сизге ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат ушинтип тартып мага жардам бергениңерге. Жакшы нерсени кылып атыптырсыз. Биз дагы билип алганыбыз да жакшы болду. Келечек пайдасы тиет. Буюрса. Ошол. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу альфа цианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.